Ошондой эле Сулайман падышанын немесинде келет чымчык. Не ал жоголуп калганда Сулайман алейхисалам издеп кайда дейт. Өтө бир чоң орчундук кабар менен келдим дейт да. Ал айтатчы. Эмне кабар? Чымчык болсо да, куш болсо да айтып атат. Ал кабарда эмне? Сулайман мен ушундай бир коомду таптым, алар эмне Аллахтан башка нерсеге, күнгө сыйынышат экен дейт. Аллахтан башкага сажда кылышат экен дейт да. Ошентип ал эмне куш болсо дагы, жаныбар болсо дагы тавхидке күйүп атат. Аллахтын жалгыздуулугуна, Аллахтын акысына күйүп атат. Кээ бир алымдар айтат да, биз дейт ушул бир жаныбарчалык дагы тавхидке күйүтүүбүз жок дейт. Дагы кээ биркилерди айтат, кээ бир жамаат башчыларды. Кээ бир жолдордо адашып жүргөн жамааттагыларды. Ушу тавхидке ушунчалык кушчалыктагы күйүтүңөр жок. Тавхид ушундай негиздүү болуп турбаса эмне? Кайдагы бир падышалардын айыбын эскерип, падышаларга каршы революция кылыш керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деген маселелерди айтып жүрөсүңөр дейт. Демек диндеги эң негизги нерсе бул тавхид. Ар бирибизден Аллах Таала сурайт, эч бирибиз мындай чекеде калып кутулуп кетем деген нерсе болбойт а жерде. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра." Ким бир чаңча кичинекей кыпындай бир жакшылык кылса да анын жыйынтыгын көрөт дейт. Ким кичинекей бир жамандык кылса, анын жазасын тартат дейт. Ошондой эле кыямат күнү элестетиң, ал жерде ушундай болот, ал жердин абалы өтө оор. Жеңил элестетпеш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Яума яфиррул мар'у мин ахи." Ал күнү ошондой адам өзүнүн бир тууганынан качат дейт, агайынелеринен качат. Канчалык жакын болуп өсүп, канчалык ынтымактуу болсоң дагы, эгерде диндин негизинде болгон эмес болсо, тавхидке чакырган эмес болсоң, сүннөткө чакырган эмес болсоң, арамдан кайтарган эмес болсоң, бида ширктен кайтарган эмес болсоң, эмне? Качасың. Ой, паланчы сен сабактарга барып жүргөн экенсиң, сен түшүнгөн экенсиң тавхидти. А бизди көрүп жүрдүң мына. Мүрзөдөн сураганыбызды, дөөт биримден, паланчы биримден сураганыбызды, мондай ширктерди кылып жүргөнүбүздү, сыйкырчыга, бакчыга барганыбызды көрүп жүрдүң. Неге бизге айткан жоксуң? Ал жерде жабышат. Ошондой жабышпасын, мага илешпесин. Эптеп ушу Аллахтын азабынан өзүм кутулуп кирип кетсем экен деп коет. Биринчи эмне? Яума яфиррул мар'у мин ахи. Өзүнүн бир тууганынан качат. Ва уммихи ва аби. Андан кийин өзүңдүн төрөп чоңойткон энеңден качасың, атаңдан качасың. Ва сахибатихи ва бани. Андан кийин өзүңдүн кучагыңда жаткан аялыңдан качасың, балдарыңан качасың дейт. Бул эмне? Кайсы нерседе болот? Ушу жөн эле өлүктөй болуп жүрө берсек, акыйкатты билебиз, чындыкты билебиз, тавхидти билебиз, суннаны билебиз, бирок күйүтүүбүз жок. Үйүңдө бир сүннөттүн белгиси көрүнбөйт, тавхидтин белгиси көрүнбөйт. Бала чакаң жүрөт. Не кылса кылып атат, каалаган нерсесин көрүп атат, каалаган нерсесин кылып атат, каалагандай сүйлөп атат. Тарбиясыны вообще карабайсың, аялың дагы ошондой. Ким менен сүйлөшүп атат, эмне сүйлөшүп атат, Инстаграмдан, ТикТоктон эмне көрүп атат, контролуң жок. Кыскасы сага тынчтык берсе болду. Мага асылбаса болду, кулагын тынч койсо болду деген. Ушу менен жашай турган болсок, ошондой эле бир туугандардын, кошуналар, жанында жүргөн, көрүп аткан чөйрөңдөгү иштеген адамдар, главный мага тийбесин, тынч жүрөйүн, менин тынчтыгым алынбасын десең, ошондой жашап жүрө берсек, анда эмне? Ушул күнгө такалабыз. Баарыбыз кача турган болобуз да. Ошон үчүн бизде субханалла эң адамды бул динде кадыр баркынын көтөрө турган нерсе, Аллах Тааланын алдында кадыр баркынын көтөрө турган нерсе эки нерсе. Биринчиси жакшылыкка чакыруу, жакшылыкка өгүттөө. Экинчиси бул негиздүү, жамандыктан кайтаруу. Бул жамандыктан кайтаруу менен илгерки алымдардын бардыгы кадыр баркы көтөрүлгөн. Мисалы үчүн Имам Ахмад рахимахулла ошонча жүздөгөн алымдардын арасынан Имам Ахмаддын имам Ахлүс-Сунна ва жамааттын имамы деп көтөрүлүп кадыр баркы калгандыгы эмнеден? Жада калса Ахлүс-Сунна ва жамааттын акыйдасы десе, ишеними десе, Имам Ахмаддын акыйдасы деп айтышат. Анткени Ахлүс-Сунна ва жамаатта ушунчалык белгилүү болгон үчүн. Ошол неге? Анткени ал ошо жамандыктан кайтарган үчүн. Ошол жамандыктан кайтарганда ага келген зыяндардын бүт баарына сабыр кылган. Аны канчалаган азапташкан, сабыр кылган үчүн. Шейх Ибн Теймиянын канчалаган азаптарды көрдү, канчалаган душмандыктарды көрдү. Ошонун баары эмне? Жамандыктан тыюу менен. Абу Бакр радыйаллаху анху, Абул Хасан Ашари рахмахулла айтат да, өзүнүн Ибана деген китебинде айтат. Аллах Таала динди эки киши менен сактап койгон дейт. Биринчиси Яума Ридда, адамдар динден кайтып кетип аткан күнү, пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин Абу Бакр радыйаллаху анху менен сактады дейт.
Ал эмне адамдар зекет бербейбиз дегенде аларды зекет беришиңер деп кайтарып, жамандыгынан кайтарды. Экинчиси имам Ахмад менен Яумал Михна дейт. Мусулмандардын башына катуу сыноо келген күнү ошо имам Ахмад ошо жамандыктан кайтарып чыккан үчүн Аллах Таала ошолор менен дин сактады дейт да. Демек, биздин Аллахтын алдында кадыр баркыбыз ошо жамандыктан кайтаруу. Бул үй бүлөбүздөн, бала чакабыздан, кошунабыздан, жаныбызда жүргөн чөйрөдөн, көрүп аткан нерсебизден болот. Үйүнө көрүп атасың, балаң музыканы коюп алды, танса түшүп атат, же бирдекелерди шариятка каршы көп нерселерди кылып атат, кошулуп алып анан аны менен кошо бийлеп коюп, же аны менен кошо ырдап коюп, же балам сонун бийлейт экен деп сүйүнүп отура берсең, ал эмне? Сен ошого жардамчы болуп атасың. Ошону кайтарсаң, анын көңүлү ооруса дагы акырын кайтарсаң, түшүндүрсөң, ошондо Аллах Тааланын алдында кадыр барк болот. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Иякум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.